Аламүдүн районуна караштуу Эрбир каналынын жалпы узундугу 4,5 чакырым. Муну менен 1800 гектар айдоо аянты сугарылат быйылкы жылы. Бул каналдын 1300 гектары оңдолушу керек. Азыркы учурга чейин 800 метринде толук иш аяктады. Сугат мезгили аяктагандан кийин иш улантылат. Бул тилкеде оңдоо иштери апрель айында башталган. Жалпы 4,5 миллион сом бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө каражаттын 60% же 2 миллиондон ашыгы өздөштүрүлдү. Жакшы көзгө көрүнө турган акча бөлүнүп аткандан кийин эми баштап атабыз. Мисалы үчүн биз жаскамалы могу каналды капремонтту баштап атканда өзүбүзгө ишенген жокпуз. Мындай объем жумушту кол способ менен бүтүрөбүз деп башка ойлогон эмеспиз да. Анан кийин оказывается болот экен. Акча бөлүнсө, материал берилсе, техника берилсе. Аламүдүн районундагы сугат жердин жалпы аянты 37 500 гектар. Быйыл мында каналдарды оңдоо жана тазалоого 16,5 миллион сом бөлүнгөн. Дал ушундай иштер Чүй районунда дагы кызуу жүрүп жаткан кез. Бул аймактын ирригациясын жакшыртууга 40 миллион сом каралды. Ага 4 объект оңдолуп жатат. Эр айдын асты деген каналыбыз бар. Аяка болсо латковый канал, ЛР-80 деген латок менен азыркы күндө почти 806 метр латок коюп койдук. Эр айдын каналыбызга латок ташып баштайбыз. Былтыр ноябрда ирригациялык тармактарды оңдоо жана калыбына келтирүү үчүн кошумча миллиард сом бөлүнгөн. 24-июнга карата анын 624 миллион сомдон көбү өздөштүрүлдү. Бул каражатка бүгүнкү күндө 114 чакырымдан ашык канал оңдолуп, 25 километр арык бетондолгон, 682 чакырым арык механикалык тазалоого, 518 гидротехникалык курулма калыбына келтирилди. Бактыгүл Султанбек кызы, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.